биздин дагы башка алымдардын дагы көз карашы боюнча тик турган абалда намаз окуу фарз. Бирок бул кайсыл намаздар үчүн десе, фарз жана важип намаздарда фарз. Сүннөттө, мустахабдарда эмне эмес, фарз эмес таксырым. Тик турган абалда намаз окуу эмес, фарз эмес. Мисалга бир адам тахажжуд окуйн десе, отуруп окуса да боло берет. Ден соолугу таптаза, тура алат. Каалагандай туруп окуса болот. Бирок ошого карабастан отуруп алып намаз окуса боло берет. Болгону тик туруп окуганга караганда азыраак сооп алат. Ал эми фарз жана важип намаздарды сен тик турган абалда окууга мүмкүнчүлүгүң болсо, отуруп окугандыгың эмне эмес? Мүмкүн эмес болуп калат. Түшүнүктүбү? Эми ошол тик турган деп канчалык деңгээлде тик турсаңыз, сизди тик турду деп аталат. Канчалык деңгээлде тик турсаңыз дейт. Колуңуз тизеңизге жетпеш керек. Ошондо сизди тик турган деп эсептелет. Колуңуз ушундай турган кезде, мисалы мына мен туруп берейин. Турдук. Ушундай турган кезибизде кээ бирлер мындай кылып окуйт да атайын. Өзү мындай жол басса түп-түз. Ден соолугу чын, бирок атайын мындай кылат да. Аллаху акбар дейт да, кыйшык туруп алат. Кол тизеге жетип атат. Бунун намазы намаз болуп эсептелбейт. Бул намаз эмес. Колуңуз тизеңизге жете турган деңгээлде ийилип туруп такбир айтсаңыз, намазыңыз намаз болбоду. Кыям табылбады себеби ал жерде. Кыям кандай болуш керек экен? Түп-түз турган абалда. Же колуңуз жетпеш керек мына. Түз турсаңыз, кичине ийилсеңиз колуңуз жетпейт да. Көбүрөөк ийилип койсоңуз, колуңуз тизеңизге жетет. Колуңуз тизеңизге жетти, аны кыям деп аталбайт. Намаз бузулат. Ошон үчүн шейх болуу, мындай таква болуудун эрежеси бар. Таква эмне менен болот? Шариаттын өкүмдөрүн аткаруу менен таква болот. Сен өзүңчө эле бир нерсени ойлонуп алып чыгуу менен таква болбойт. Таква шариатка канча дал келсе ошол таквалык деп аталат. Шариатка дал келбеди ал таквалык эмес. Кээ бирлер ошентип атайын да ийилип алат да, колу жөн эле тизесине жетет. Анан ошол абалда туруп алып кыйшайып анан такбир айтат. Жап-жаш жигиттер бар ошондой кылган. Чөнтү андай болбойт таксыр. Тик турган өлчөмүн түшүнүңөрбү? Кош. Бул бир. Экинчи маселе жаңы мен эмне дедим? Бул фарз жана важип намаздарга тиешеси бар дедим, көбүнчө фарздыгы. Ал эми сүннөт нафылдарда не дедик? Фарз эмес. Отуруп окуса да болот. Болгону Дуррул Мухтар деген китеп бар. Бул жерде Танвирул Абсор дегендин немеси бар. Кирип карасаңар болот. Танвирул Абсор, анан Дуррул Мухтар, анан Раддул Мухтар жазылган китеп бар таксырым. Бири экинчисини мындай чечмеде берет дейин. Мына ушул Дуррул Мухтар деген китептин жазуучусу баамдат намазыны туруп окуудун фарздыгын туура дегендей сөздү айткан таксырым. Баамдат намазынын сүннөтүнө. Бирок эң туурасы андай эмес. Фатва андай эмес. Сүннөттө тик туруп окуу не эмес экен? Фарз эмес. Албетте бул кишинин сөзүн дагы биз сыйлайбыз, урматтайбыз, кадырлайбыз, башыбызга тажы, бирок көпчүлүк адамдардын көз карашы боюнча фарз эмес. Бирок фарз эмес десе да дароо отуруп алып окубашыбыз керек. Ден соолук чын, Кудай Таала чын ден соолук бергенби? Тура аласыңбы? Анын неиматына, ал берилген неиматтын кадырына жетип, анын мындай акысына бериш керек. Тик турган абалда мүмкүнчүлүгүңүз бар окуңуз. Эң жакшы сообу ошол да.